Ақтаңдай төкмақын, манасчы, оончу, дастанчы Иманалиев Элмирбек Қалиловичті 42 жашын құрағында шума жаларауыздан алып кетті. Элмирбек Иманалиев 1978 жылы 17 январда Тоқтоғұл районының Өзгөрүш айылында туылған. Ал 5 жашынан қомыз қарбам, шығармашыл дүйнөгө ерте аралашып, айылындағы Ақжар орто мектебінде 7 класста аяқтағандан кейін оқусын Бишкек шаарында улантып, Улуттук филармонияның алдындағы музыкалық студиядан жана Кыргыз мамлекеттик Бүбүсара Бейшеналиев атындағы Маданият жана искусство университетинен билим алған. Республикалық Сейтек балдар борборунда, Тоқтоғұл Сатылғанов атындағы Кыргыз улуттук филармониясында, Термечиков атындағы Чүй областық драма театрында, Айтыш коомдук фондусунда үзүлүү эмгектенген. Кайталангыс өнөр ээси 1993 жылы Бишкек шаарында өткөн Ақтаңдай 93 акындын айтышында баш байгеге ээ болуп, төкмакын катары атпай журтка таанылган. Ошол күндөн тарта Ақтаңдай акын айтыштардын көркүн чыгарып, бир нече эл аралык айтыштардын баш байгесин жеңип алган. Коңшулаш Казакстанда өткөн бир нече эл аралык айтыштарда байгелүү орундарды жеңип келген. Элмирбек Иманалиев көп кырдуу талант эле. Манасчы, дастанчы катары Манас эпосунан баштаган эпостарды кыргыз элинин залкар дастандарын көркүнө чыгара айткан. Анын бир нече ондору калк арасында кеңири тарап, элдигир болуп, бир нече жолу коомчулук тарабынан жылдын мыкты ону деп бааланган. Өзүнүн кыска өмүрүндө кыргыз үчүн кылымга тете кызмат кылганы талашсыз. Агабыздын кайталангыс таланты, катылган терең философиясы, айткан ар бир насааты, жылуу жүзү, маңыздуу сөзү журтубуз үчүн түгөнгүс кенч болуп кала берет. Кыргыз Республикасынын эл артисти, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңерген ишмери, эл аралык руханият сыйлыгынын лауреаты Иманалиев Элмирбек Қалиловичти акыркы сапарга узатуу зыйнатын ачык деп жарыялап, Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин атынан Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Раев Султан Акимовичке сөз берилет. Урматтуу мекендештер, урматтуу эл туугандар, урматтуу кыргыз элим. Бүгүн биз кыргыздын улуу инсаны, улуу дегенге толук акыбыз бар. Улуу инсаны, улуу акыны Элмирбек Иманалиевди акыркы сапарга узатып атабыз. Мен алгач эң аввалы Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековдон ушул жерде турган жакындарына, туугандарына, экран аркылуу көрүп жаткан 6 миллион элге терең аза кайгысын айтып коюуга уруксат этиңиздер. Президент өзү жеке ушул жерге келип Элмирбектин башында туруп, Элмирбек инисине сөз айтам деп өзүнүн тилеген, чын жүрөктөн чыккан тилеген айтты эле. Бирок эми өзүңүздөр билип турасыздар, кырдаал бүгүн башка, кырдаал башкача. Ошондуктан өзүнүн аза кайгысын, өзүнүн ушул биздин ийибизге болгон чоң урматын, чоң сүйүүсүн айтып коюуга, ошондой эле терең кайгырып атканына, ошондой кыргыздын бир маданиятынын жылдызы учуп асманыбыз ушундай жайда калганына аябай кайгыруу менен көңүл айтты. Барыңыздарга ошол президентибиздин көңүл айтысын айтып коюуга уруксат этиңиздер. Узатып жатабыз. Ушул сапаттын, ушул мүнөздүн бардыгы Элмирбек инибизде бар эле. Бүгүн биз Кеп Буканы, бүгүн биз Калыгулду, бүгүн биз Балык Оозду, бүгүн биз Тыныбекти, бүгүн биз Келдибекти, бүгүн биз Саякбайды, бүгүн биз Сагынбайды акыркы сапарга узатып атабыз. Бүгүн биз Токтогулду, бүгүн биз Барпыны, бүгүн биз Жеңи Жокту, бүгүн биз Эстебести
Aytalаны, Сугамайды, биздин үйүбүз менен чогуу акыркы сапарга алардын уруху менен кошо узатып жатабыз. Анткен себеби Элмирбек ушул бартылыктын, ушул нартылыктын, ушул уруктун алып жүрүүчүсү, ошолордун улуулардын улус алдын алып жүргөн, көкүрөгү уюган, көкүрөгү эл деп соккон, кыргыз деп соккон, урук деп соккон жигиттерибиздин бири эле. Бүгүн биз Элмирбек инибизге кандай сөз айтсак жарашат, себеби ал ошондой сөзгө татыктуу жигит. Бүгүн 6 миллион ел өзүнүн жүрөгүндө, өзүнүн көкүрөгүндө аза күтүүнү жарыялады. Бүгүн 6 миллион ел Элмирбек уулун эстеп кайгырып арманга батып отурат. Бүгүн бүткүл кыргыз эли, Борбор Азия ким Элмирбектин ысмын билсе, атын билсе, даңкын билсе, кадырын билсе, бүгүн ар бири өзүнүн жүрөгүндө аза күтүү жарыялап отурат. Себеби бардыгыбыздын жүрөгүбүздө, дүйнөбүздө, рухубузда Элмирбектин баасы өзгөчө экен. Элмирбек ушунчалык элинин сүйүнчүгүнө ээ болгон. Ушундай бир элдик адам, инсан экендигин биз дагы бир жолу инанып отурабыз. Карасаңыздар, бул тагдырдын айтканын, жазганын карасаңыздар. Мына Элмирбек инибиз 2020 жылдын 20 апрелинде дүйнө салып отурат. Бул дата, бул мезгил 1000 жылда бир кайтала турган убакыт экен. Унун дагы өтө символикалык мааниси бар. Мен айтар элем, бул инибиз 1000 жылда бир төрөлө турган кыргыздын улуу инсандарынын бири экендигин бүгүн дагы Кудайдын тагдыры, Кудайдын саны айтып турат. Себеби ал жака дагы, ошол чын дүйнөгө дагы ушундай инсандар керекпи? Билбейм. Бирок эмнегедир Элмирбек инибизди арабыздан, көкүрөгүбүздөн эрте суруп кетти. Ölümge hiç kim, ajalga hiç kim turuştuk berbettir. Kezinde kılıçın götürgön, yer yüzünün jarımızın biylegen Çıngiz Han dele ötkön dünödөн. Tuura İskender Zulkarnayn dele ötüptür. Temirlan Babur dele ötüptür. Birok bizdin Elmirbekibizdi jok degende 70 yaşka çıkarıp olsak emne. Otondo 70 yıllık toyunda Kabay kalktım var, çoğulup, suusar devete giygizip, kımkap çepen giygizip, tulpar mingizip, toylabait belek. Tuğra bar ötkön eken düğünödön. Kezinde Ulukbek ötüptür, Firdavsi ötüptür, Omar Khayyam ötüptür, Baba Sakun ötüptür, Mahmut Kaşgar ötüptür. Birok jok degende 50 yaşka çyksa emine 50 yaş toyu bolgondo Kırgızga düngürötüp toy kılbayt belek. Kırgızstın ulu insanı, Kırgızstın sözün aldek degen, Kırgızstın kötörgön kılıçı sundurgan ayzazda Elmirbek dep eldin barın 7 duandı kıdırıp toy versek diye açbayt bele. 42 yaş degen emine Karaçı. Kireyin desen jargat jeri bütün, öleyin desen kör bütün bolup turabız bugün. Emne deybiz? Emi narkı düynögө аттанып турасыңар Элмирбек. Нар жака барганда дагы мүмкүн өзүңдүн атаңдай болгон тукам күтүп алар сени. Эрте келдиң десең да күтүп алар, эрте келди десе дагы күтүп алар. Ашыкем тосуп алар сени. Айнанайын Элмирбек, сен де келип калдыңбы деп. Ошол жерде эстекем бар. Эстекем мерекелетип алып жүрөр. Жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Ажалдан болбос кайтарыш, айылыңа көңүл айтабыз деп Ысмайыл айткандар. Айылга көңүл айталы, бири-бирибизге көңүл айталы. Ушул өнөрдү алып жүргөн Яздек деген Элмирбектей дагы инсандар чыксын деп тилейли Кудайдан Кыргызга. Кудайга дагы ушундай акындарды берсин. Кудай дагы ушу кыргыз элине ушундай оончуларды берсин. Кудай дагы ушундай залкар таланттарды берсин. Кош жаткан жериң жайлуу болсун. Senin aldığında
ырдап турбай ыйлап турам деп эч ойлогон жок элем. Көз жумгандан бери ыйлап атып жаш түгөндү, uyku көрбөдүк. Элмирбекти көргөн ар бир инсан колун кармаган, өзүн жандаган, сүйгөн ким Элмирбекти көрсө, мен Токтогулду көрдүм, Эшмамбетти көргөмүн, Атайды көргөмүн, Ниязалыны көргөмүн деп айтса, эч жаңылбайт деп ойлойм. Анткени досум, улуу инсандарда кандай өнөр болсо, ошонун баарын денесине сиңирип, Токтогул мындай ырдаган, Ниязалы мындай комузчу четкен, Саякбай мындай манаш айткан деп бизге көрсөтүп кеткен, биз көрбөсөк дагы. Элмирбек досум өлгөн жок, түбөлүк жашайт. Мен ар бир дубамда, ар бир Кудайга жалынганымда сенин атыңды кошуп турам досум. Алыстап бизден бекиндиң досум, арманга салып эзилдим досум. Айтышарга жанында сен жок, азыр мен билсең жетиммин досум. Ажалдан алып, кала албай алып, алсызбыз бизди кечиргин досум. Замандын айткан чындыгын Элмир, санатын жашайт миң кылым Элмир. Жылт эткен өмүр бизде да бүтөт, жылмайып тосуп тургунуң Элмир. Коштогон арман, кургурум Элмир. Кош болгун досум, булбулум Элмир. Жаткан жериң жайлуу болсун. Сөз досторунун атынан Таалай Керималиевке берилет. Урматтуу элим, элде мындай суроо турат. Элмирбек эмнеден өлүптүр деген суроо турат. Элмирбек чоң кайгыдан өлдү. 30 жылдан берки кыргыз эли көтөрүп тартып жаткан азап кайгыдан өлдү. Элмирбек мансап, бийлик насабынан өлгөн жок. Элмирбек бийлик үчүн, мансап үчүн бирин сатып, элин сатып, жерин сатып жүргөндөрдүн азабынан өлдү. Элмирбек ар бир кыргыз жараны 15 күнгө жете турган акчасы жок. 5 килограмм un келгенде энесин көргөндө ыйлаган энелердин көз жашынын азабынан өлдү. Жанында жакын жүргөн дос катары дагы бир белгисиз касиети бар эле.